Казакстандын ийгири эл аралык маалымат агенттиги 104 жашта. Казмаалыматтын тарыхы 1920 жыл башталып, анда Оренбург, Тургай, Роста түзүлгөн. Кылым караткан тарыхта маалымат агенттиги көптөгөн өзгөрүүлөргө душар болду. Заман өзгөрүүдө жана аталыштары да өзгөрдү. Каз Рост, Казтаст, Казтак өнүгүүнүн жаңы этабында өлкөнүн эгемендүүлүк мезгилине кирди. 2002-жылы Казак маалымат агенттиги түзүлүп, 20 жылдан кийин азыркы түзүмүнө ээ болду. Нынешняя команда Казинформ. Учурдагы Казмаалыматтын командасы бул тажрыйбаны татыктуу кабыл алып, аны сактап калды. Жана заманбап тенденциялар менен өзгөрттү. Бул ачылыш эл аралык агенттик президенттин телерадио компаниясынын курамына кирген мезгилден башталган. Бул агенттикке айталы өзүнүн горизонтторун кеңейтүүгө жана рынокто өзүн көбүрөөк көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк берди. Скажем так, горизонты и более активнее заявлять о себе на рынке. Популярдуу маалымат порталынан тышкары Казмаалымат ошондой эле суроо талапка ээ болгон телеграм каналына ээ. Албетте өлкө боюнча жана чет өлкөлөрдөгү кабарчылардын кеңири тармагы, саясат, экономика, билим берүү, саламаттыкты сактоо, спорт жана маданият тууралуу макалалар, эң актуалдуу жана корч темалардагы сөз менен айтканда 5 тилде казак, орус, англис, өзбек жана кытай тилдеринде чыгат. Казакстандын акыркы жаңылыктары тууралуу көбүрөөк билүү чет өлкөлүк диаспоралардын өлкөлөрүнө да ыңгайлуу. Алар үчүн материалдар латын жана араб арабин колдонуу менен жарыяланат. Мы создаем свой эксклюзивный контент на английском. Биз өзүбүздүн журналисттерибиздин аркасында англис тилинде эксклюзивдүү мазмунда контент түзөбүз. Биз аймактарда да, чет өлкөлөрдө да кеңири өкүлбүз. Биздин редакция эл аралык инфомейкиндикти өзүн таанытуу үчүн биринчи, ошол эле учурда ишенимдүү кадамдарды жасап жатат. Себе в международном инфопространстве. Азыр әріптестерде онша Бизде жакшы ресурстар бар жана аларды толугу менен чет өлкөлөрдө жарыялоо үчүн колдонобуз. Мисалы, жаңылыктарды кытай тилинде жазабыз. Бул үчүн бизде Вайчат жана Weibo аудиториясына жакыныраак болуу үчүн акыркы жана кийинки платформаларда аккаунттар бар. Жылына 25-30 миллион көрүүнү кайдан алабыз? Менин оюмча бул жакшы көрсөткүчтөр. Бирок биз географияны кеңейтүүнүн үстүндө иштеп жатабыз. қандастарымыз бар. Олардың барлығына барынша жақын болып сол ақпараттарды таратамыз. Мындан тышкары бүгүнкү күндө Казмаалымат дүйнөдөгү эң ири медиа холдингтер менен активдүү кызматташууда. Агенттик өзүнүн ыкчамдыгы жана сапаттуу текшерилген маалыматтары менен бардык жаңы окурмандарды өзүнө тартып турат.